Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Саадат Сатарова, Ноокаттагы билим кананын мурдагы директору, азыр Мерсика уюмунда мамлекеттик уюмдар менен иштөө боюнча менеджер. Ушундай, кандай өтүп атат азыр, кандай башталды эле тиги билимкана? 90-жылдарда ачылды го, Ооба. Саламатсыздарбы? Бул билимкана жөнүндө айтканда дайыма мындай өтө бир кубаныч менен, бир сүйүнүч менен, бир башкача сезимдер менен айткым келет. 90-жылдарда ушул математика илимдеринин доктору, жаш физик агай Мамаюсуп Өмурзак Мамаюсупович, ал киши жогорку кеңештин депутаты да болгон. Ошо кишинин демилгеси менен атайын ошол айылдагы мектептен балдарды алышып, өзүнчө жатак мектеп кылып балдарды ачкан. Анын эң негизги максаты, ачкандагы негизги максаты, бул киши Новосибирскиде окуганда, аспирантурада, ошол жакта физика, математика багытындагы школдорду көрүп, ошол жактан аябай таасирленип келиптир да. Ушул жерге дагы Кыргызстанда дагы биздин математика шыктуу балдарды алсак, ушундай тоолуу айылдарда жашаган окуучуларга дагы бир шарт түзүп берсек дегендей ой менен, максат менен келген. Чындыгында эле ошол мезгилдерде 90-жылдарда союз бузулгандан кийин мектептердеги билим сапатын өзүңүздөр билесиздер. Бүт бардыгы шаарларда лицейлер ачылып, гимназиялар ачылып, колунда бар кишилер балдарын акчага окутуп, айылдык жерлер балдар үчүн эч кандай шарт болбой калганда, анан биздин ошол эң негизги максаты тоолуу жердеги айылдагы ошол алыскы эң аялуу катмар болгон элдин балдарыны чогултуп алып, ошол Кыргызстан боюнча 40 лицейди ачсак кыргыз тилиндеги. 40 лицей биз үчүн Кыргызстандын бардык айыл тоолуу жерлерин камтыйбыз деген да. Себеби бул нарыңбы, көлбү, эч кандай мындай айырмасы жок. Эгер 40 жерге ачкан болсок, ошондо биз балдарды, шыктуу балдарды алып, ошо балдарды окутсак, жаңыча бүгүнкү күнүн талабына ылайыктуу, дүйнөлүк стандартка ылайыктуу кылып окуткан болсок, ошол балдар келечекте Кыргызстанды оңдоп, бүтүп, ошолор көтөрүп кетет деген максатта ачылган. Чындыгында эле эл аябай мындай билимге, мындай мен ушундай байкадым, мен буга чейин шаарда иштеп келгем, мен Кызылкай шаарында орус мектепте иштеп келгем, мугалим болуп. Ушул айылга келгенден кийин мен балдардын, айылдагы балдардын, шаардагы балдардын айырмасын байкадым да. Ушул ата энелердин дагы көз карашы, балдардын дагы окууга болгон шыгынын көрүп, балдардын ынтызарлыгын көрүп, ушунчалык бир мугалимдик кесиптин улуулугун, ушунчалык бийиктигин, ушунчалык ошол жерден байкадым. Ар бир күнү мен мектепке барганда мен таң атканча күтөт элем, эртең менен мектепке барып, балдардын көзүн көрүп, балдардын сабагына кирип, балдардын салам айткандарын күтүп, ушунчалык бир сүйүнүч менен барып ушул мектепте иштедик. Ушундай бир жыйынтыктарга чыгара алдык. Кудай буйрса, бүгүнкү күндө билимканабыз жылдан жылга өзүнүн бир дагы системасын өзгөртпөй иштеп келе жатат. А дегенде, конечно, кыйынчылыктар болгон. Мамаюсуп агайлар биринчи башталганда мектептин биринчи алгачкы директору Каныбек агай болгон. Ал киши Матисаев Каныбек агай болгон. Ошолор менен бирге башташып, 17 мугалимди тандап алышып, ошол 17 мугалимдер бүт бардыгы ушул шыгы барып тандалган. Анан бир кантип айтсак, азыркы тил менен айтканда фанат деп коет, ушул билим берүүгө кайдыгер эмес адамдарды тандап алганда. Анан мен барып калганда себебим дагы бир кызык, бир 93-жылы республикалык жылдын мыкты мугалим деген конкурстан жеңүүчү болуп калып, ошондон лауреат болуп баргандан кийин мен ошол мектепке чакырылдым. Анан барып туруп ошол жерде иштеп калдым. Буга чейин мен жөнөкөй эле мугалим болуп иштеген элем, жетекчи кызмат иштеген эмес элем. Бирок баргандан кийин мен ушунчалык оор жүктү мойнума мындай илинип калганын сездим да. Ал жерде жөн эле сабак окутуп эле кетип калбашым керек экен. Анын үстүгө 93-жылдан баштап 2000-жылга чейин мен 7 жыл мугалим болгон аралыкта эң кыйын, эң катаал Кыргызстандагы турмуш башталган. Райфына делген мектептин интернат үчүн акча бөлүнгөн, бирок биз алардын бир сомун да ала албайт элек, себеби акча жок эле бюджетте. Биздин финаделиги бар, мен балдарым, окуучуларым интернатка акча бериш керек десем, эжеке азыр акча жок болуп атат. Сиз кыдырып, ушул айылдарга барыңыз, дыйкан чарбалардан эмне продукт болсо, эмне жемиш берсе ошону алып келсеңиз биз налогдорун жаап беребиз дейт эле. Мен поварым менен машина менен чыгып, кээде машинасы жок чыганан кыдырып, бирөө бир кап уудай берет, бирөө жарым кап пияз берет, бирөө картошка берет, ошентип алып келип, мен биринчи маселем балдар тогузуш болуп калган, чын айтыш керек. Интернаттын балдарын 60 баланы тогузуп коюш кыйын болгон да. Ошого карайт элек ана аябай кыйналган күнүбүз болду.
мұғалімдерге болса ушундай талап катты коюлду. Ушунчалык бизди Мама Юсуп бизди бышырып, биздин талап кылып, бизди жаңы чиштөөгө, бизди патриот кылып койду да. Кыргызстанды биз эле оңдой тургандай болуп калдык да. Ушундай сезим болуп калды бизде. Биз эле иштесек, биз эле оңдосок балдарыбызды анан Кыргызстан оңолуп кетет деген ушундай патриотский сезимдер менен мугалимдерге да ушундай мотивация берип, окуучуларга ушундай мотивация берип, өзүбүз дагы ушу эртеден кечке самоподготовка, олимпийский топтор деп коет. Ушул өзүнүн ушу Мама Юсуптун системалары бар, азыр күнгөчө келе атат. Билимкананын жыйынтыгыны жыл сайын результаттары олимпиадада, республикалык олимпиадаларда биз математика, физика, информатика багытындагы лицей. Ушундай ушул багытыбызда биз эч артта калган жокпуз. Мен өзүм англис тилчи мугалим болгондуктан мен англис тилине да көңүл бөлдүм. Жана Корпус Мирадан волонтерлорду алып барып, 3 америкалык волонтерду иштетип өзүмдүн үйүмдө алып жүрдүм. Анан чыгарып түрк лицейлеринен волонтерлорду алып барып, биринчи жолу Кыргызстандагы айылдык мектептерде математика, биология сабактарыны англис тилинде кошумча окуттук. Биздин максатыбыз дүйнөлүк стандартка чыгыш керек эле. Дүйнөлүк аренага чыгыш керек эле. Эмчүн шаардагы эле балдар чыгыш керек. Биздин балдар орусча билбейт көбүнчө. Айылда өскөн балдар эмчүн мындай аялуу катмардын балдары чыгыш керек айылдан деп ушундай чечтик да. Анан биз чындап эле балдардын результатын бере алдык, олимпиадалардан көрсөткүчтөрдү бердик. Мына бүгүнкү күнгө чейин олимпиада көрсөткүчү республикада жакшы ноокат билимканасынын. Кудайга шүгүр. Анан дагы бир биздин Өмүрзак Серанович берген өзүнүн ички секретарыбыз бар. Бул күнүнө ар бир окуучу ондон математикалык эсеп иштейт. Күнүнө үйүнө кетеби, каникул болобу, жекшемби күн болобу, ал яны биз мугалим бербейт. Өзү эсептеп чыга берет, оңоюна баштап эң кыйыныга чейин барат. Ушул системаны биз секреттебейбиз. Бүт барлык ушуну алып балдарга бериш керек. Бала өсүп отурат, аны мугалим бир айда бир текшерип коюш керек. Мен ушуну англис тилине киргизгенмин. Күнүнө 15тен сөз берет элем, кошумча жаттайсыңар деп. Акырында өзүмө жетпей калдым да балдаргачы. Берип отуруп, гүлдөрдүн түрүн жаттап кел 15 десем, 15 гүлдү жаттап келсем, мен түрпөшөнү эле билип калдыктын күндөрү болуп атты да. Же балыктын түрлөрүн деп айтамын. Же мен келечектеги үйүм десем, балдардын мечталарын уксаң, ушунчалык балдардын дүйнөсү кең да. Балдарды сабакта ошол 90 минутта бизге эч качан 45 минут өтпөйбүз. Өзүнчө системасы бар, өзүнчө программасы бар. Министерствого келип атайын ушуну бекитирип кетет элек. Баягы мамлекеттик стандарттан. Биз эч кандай кошумча акча албайт элек. Эч кандай кошумча бизге эчтеке жок эле. Биз мамлекеттик эле мектептей, кадимкидей жөнөкөй мектептей, бирок биздин окутуу программаларыбыз өзгөчө. Биздин мугалимдердин балдарга кылган мамилеси өзгөчө. Бул жерде ата-энелер менен иштөөнүн өзүнчө ыкмалары бар. Ата-энелер менен иштөө, ата-энелерди тартуу, ата-энелерге окуунун маанисин түшүндүрүү. Мен ушундай балдарга кайрылганда айтат элем да. Балдар, силер жөнөкөй балдар эмессиңер. Силер Кудай кызыр назар салып койгон балдарсыңар. Силер Кыргызстанды көтөрө турган жигиттерсиңер. Силер келечектин президентисиңер, келечектин министрлерсиңер. Силерге жөнөкөй адам болсоңор дагы Кыргызстандын бир канатын көтөрө турган балдарсыңар. Ошон үчүн силердин моюңарда жүк бар. Силер көчөдө баратканыңарда элдин арасында 100 бала кетип жатса, билимканын 2 баласы баратса, ошону айырмалаш керек. Басып баратканыңардан, сүйлөгөн сөзүңөрдөн, баскан турганыңардан, кылган мамилеңерден дейт элек. Көрүп туруш керек башкалар. Көрүп туруш керек башкалар. Анан ушул билимканда ушундай бир тартип орногон, ал жерде бир дагы чук эткен баланы укпайсың. Балдар бирине бири сиз деп кайрылат. 1 жаш болсо дагы өзүнүн 1 класс жогору ага, эже ушундай кайрылышты да. Бири дагы бирине бири ушунчалык ынтымак болуп, үртөгөндөй укулашкан. Ушу күнгө чейин балдарын мен бүгүнкү күндө сыймыктан айта алам да, билимкананын балдары дүйнөнүн бүт жагында жүрөт. Азыр Японияда, Малайзияда докторский жашта кылган, кандидатский жашта кылган, Калифорнийский университетте быйыл бир кызым бүтүп кетти. Бул жерде жаштар туризм боюнча биздин зам директор болуп жүргөн кызым бар. Бул жерде жаш ишкерлер ассоциациясынын жетекчилери бар. Иш кылып кайсы жерге барбайын? Докторлор бар, медицина илимдеринин докторлору чыккан. Кайсы жерге барбайын мен? Өттө биз сыймыктанабыз. Сиздин билимканадан чыккандар, Биздин билимканадан чыккандар. Биз өз анализ кылып келебиз. Жылда канча бала олимпиададан чыкты, жылда канча бала алтын медаль менен бүттү, канча бала алтын тамга менен бүттү деп ушундай анализ кылып келебиз. Мен өзүм мезгилинде айтайын. Мен ошол мезгилде 167 бала
ушул бизде бүтсө биз 20 бала бүтүрөбүз, класстарыбыз кичинекей, 17-20 баладан алабыз. Себеби биз балдар менен иштейбиз да, самостоятельно иштейбиз, өзүнчө иштейбиз. Сабакта подготовка кылдырабыз. Анан ушундай кылыш керек баланы, окуучуну. Айта берип оку дей берсең да окубайт да балдарчы. Балага эмне үчүн окуш керек экенин түшүндүрүш керек да. Эмне үчүн бул керек экенин түшүндүрүш керек да. Ошон үчүн биз балдарга баягы ушундай ар бир баланын өзүнүн кызыкканы болот да. Бардыгы эле математикага шыктуу болбойт дейм. Бардык кээ бир бала гуманитарный наукада кетет, кээ бир бала, мен айтам, эч кандай жаман бала жок дейм да. Физкультураны жакшы көрсө, пуз спортсмен болуп кетсин. Ырды жакшы көрсө, пуз ырчы болсун, акын болсун. Эмне үчүн биз ошол таланттарын өчүрүп, сен математик болушуң керек, төлгө информатик болушуң керек дешибиз керек деп, баланын ар тараптан өзүнүн кызыкчылыгына жараша ар бир балага дифференциалдуу подход жасаганды дагы мугалим билиш керек да. Бул жерден анан мугалимдердин өзүнүн үстүрөн иштесе өтө маанилүү да. Мугалимдер өзүнүн үстүрөн өсүп өнбөсө, балдарына күчтүү балдарга күчтүү мугалимдер керек. Бала өсүп аткандан кийин мугалим дайыма такай өзүнсү иштеш керек. Эгер сен бир күн даярданбай калсаң, ал болбойт. Сенин сабагың бир күн дагы бир күнгө окшобош керек. Ар бир күнү результат чыгашың керек сабагыңдан. Бир күнүң эмне үчүн келдиң, кантип өттүң, эмне чыгардың, эмне пайда алдың, эмнең жаман болду, эмнең начар болду, кантип оңдосоң болот ошону. Кантип ушул жаныңдагы адамдарга мотивация бере аласың, кантип сени ээрчите аласың, сени кылган ишиң туура болуп атабы, туура болбой жатабы. Анан ушул кылып аткан ишибизди бир эле өзүбүз эле эгоистичный эле бир эле билимкана кыйын болуп башка мектептер калып кетсин эмес, кошуна мектептерге. Биз даже билем, Мамаевич Өмүрзак Мамаевич бизде мектептен аябай күчтүү мугалимдерин бизде ишитип алып, Кыргызстандын бүт эле көп жерлерин айылдарга, райондорго кыдыртып чыкты да. Өзгөнгө баргандан биз барган мектептерин азыр таң атарып мектеп аябай жакшы иштеп келе жатат, лицей. Ошолор дагы өтө жакшы иштеп келе жатат. Анан Жалал Абад областына да барып, Кемин районуна да билимкананы ачып, Көлгө да ачып бар жок эле аракет кылдык, бирок 40 лицей иштебей калды да. Ушуну иштегенге менимче, эгер ушул иштегенде бүгүнкү күндө биздин экономикабыз, биздин бүгүнкү күндөгү акыбалыбыз балким мындай жакшыраак болуп өзгөрүп кетет эле дейм да. Азыр да кеч эмес дагындай лицейлерде именно билимканалар көбөйүш керек. Азыр канчасы ачылды? Азыр биздин Ноокат билимканасында ачылган мектептерин биздин чын айтсам биздин билимкана жакшы иштеп калды да. Атагы башка 40ты независттигин канчасы ишке ашты? Бир 3-өөнү жасадык, 3-өөнүн ичинен жакшы дегенде биздин билимкана калды да. Анан кеминде бир жакшы ачылып атты эле. Фонддорду уюштуруп, анан бизде дагы бир жер ошол кыйынчылык учурда биз өкмөттө эле карап отурбашыбыз керек эле. Өкмөттүн финансыбыз, ошол каражат маселебиз ошол мезгилде тартыш болгон, ошондой кыйынчылык болгон, экономика кыйынчылыктар болгон, элдин акыбалы аябай начар болуп, балдарына тойгуза албай калган күндөр болгон да. Ошол мезгилде анан биз өзү отурбастан Өмүрзак Мамаевичтин демилгеси менен ошону биз фонд дегенди билбейт элек. Фонд уюштурасыңар, благотворительный фонд, соопчулук фонд десе биз түшүнбөй эле бул эмне экен деп кыйналып да жүргөнбүз. Анан 93-жылы ана мен барганда алга чейин уюшулган экен, ана регистрацияны өткөзүп биринчи жолу. Анда 100 сессияны өтпөйт эле, райондогу администрациядан сертификат берип койду. Ошону ачтык. Ошондо биз 8 долбоор менен иштедик, чет элдик уюмдар мененчи. Чет элдик уюмдар менен. Ошондо эң жакшы долбоорлорубуздун бирөөсү мороженое цех боюнча болду. Ошол фонд, талант деген фонд уюштурдук. Ошол фондко да мен 7 жыл директор болдум. Жетекчилик кылдым. Биздин илимий жетекчибиз Мамаевич бизди жол көргөзүп, дайыма мындай туура эмес кылган иштерибизди айтып, оңдоп, ушу бизди аябай катуу талап койду. Кээ бир күндөрү кыйналганда мен кетип калганда келип ыйлап калган күндөрүм да болду да. Ушунчалык талап катуу болду, кыйын болду. Бирок ошого карабастан фонддо биз эң кыйналган чүрү тамак аш болгон да. Ошон үчүн биз 100 койго жазып, Counterpart консорциум деген уюмдан 100 кой балдардын ысык тамагын утуп алдык да. Ошол 100 койду балдарга бир айына бирден союп берип, анан ошону дагы мен жөн эле берип койбойлу, ушундан дагы бир балалы, пайдалалы. Балдар үстөки интернатта окуган балдар үйдөн сыртта болуп калып, кыздары тамак жасаганын билбей, балдарыбыз каада салтты билбей калбасын деп туруп, койду сойгондо баягы кыргызча кылып карап туруп, мүчөлөгөндү үйрөтүп, ар бирини жигитикчи кандай кой союш керек, кантип мүчөлөш керек, кандай неметиш керек. Кыздар болсо ичектерин, баштарын кантип тазалап, жууп жасаш керек, ошонун баардыгын кошумча кылып тарбия жагына да көңүл бөлдүк да. Анан мен дагы бир как директор болуп жүргөндө өзүмдүн бир башкача мугалимдик айткым келет мугалимдерге.
Биз мектептерде окутуп атканда көбүнчө эле результат бериш үчүн биз балдардын билим сапатына эле көңүл бөлө беребиз, балдардын билим сапатына эле карай беребиз, маанилүү нерселерди карабай калабыз да. Чындыгында эң биринчи мен балдарга таалим тарбияны коем да. Ошо кандай сабак болбосун 10 мүнөт 15 мүнөттө баланы ошого көңүл бөлөсүн. Любой предметке кандай сабак окупасын ошого көңүл бөлүшүң керек. Бала билиш керек да, сен эмне үчүн бүгүн сабакка келдиң, сен эмне үчүн бул теманы окуйсуң, сага эмне кереги бар мунун дегендей. Ошого көңүл бөлдүм. Ошон үчүн биздин мугалимдерибиз уже аябай мындай сиңип, бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибиздин жарым сөздөн түшүнүп калдык. Анан биз дагы ошол фонддо иштеп жүргөндө ошо койду алганыбызда акчабыз ашып калды да. Иностранцтердин ашып калгандан кийин биз кайрадан жазып туруп анан ошону ашкан акчасына уй алалы дедик. Жөн уй алалы десек бербейт эле да. Ошон үчүн ушул уйду алганыбызда биз мугалимдерди аялуу катмарга кирип калган ошол мезгилде. Чындыгында эле биз айлыкты албай калганбыз. Ошондо биз айлыгыбыздын ордуна бир натурал ай алып калганбыз да, уюм түрүндөчү. Анан аларды арзан сатып, арзан өткөзүп, алган акчабыздын жарымын ошентип калганбыз да. Ошондо уй алганда ошол эң мындай аялуу катмар болгон мугалимге берели дагы. Себеби аны багыш үчүн бизде чөп жок, сарайыбыз жок. Үйүңдө багасың, чөгүңдү бересиң, сүттүн мектепке 5 күн алып келип бересиң. 6-чы күн базар күнү өзүң ичесиң 2 күн. Анан музоосун алып каласың. 2-нчи жылы мен башка бирөөгө берем аны деп. Ошентип кыдырттык ошону. Колунда жок деген кыйналган үй бүлөлөргө. Алар да кубанычта балдар сүт ичип калды, эт жеп калды. Анан да ашып калды акчабыз. Анда жаздык да, жазып турган 30 тобук алдык да. Балдарга жумуртка болот деп. Ага да ушундай иностранцтер ушундай жакшы көрөт да. Ошондой кылдык. Анан кийин бир проект «Проон женщинадан» утуп алдык. Ал проекттин автору мен өзүм болдум. Жетекчиси өзүм болдум. Ал 3 гектар жерге буудай эгиш керек, балдардын наны жок, кыйынчылык. Түндөсү баягы нан бышырган заводдордо иштебей калган. Аябай кыйналабыз. Түнгөчө отуруп, түнү менен мотоцикл менен, ат менен шаарлардан, центрден барып нанды алып келип, кыштын күндөрүндө аябай кыйналган күндөр болгондо анан буудай эгебиз деп жаздык эле. Ошол буудайды «Проон женщин» колдоо берди. Ошондо 3 гектар жерге буудай эктик. Мен өзүм шаарда чогойгон үчүн жакшы билбейт экенмин. Анан мен аны 1,5 алсам 4,5 тонна жер буудай алам деп жазып турмун. Анын селитра, милитра дегенде эчтеке жазбай коюп турмун. Аларды мен жолдошумдан алдым да. Сен жардам бересиң, мен проектти аткарбай койсом, вообще иностранцтерге ишеним кетет анан. Ошондо дагы жазганда мен биринчи максатым, мен өзүм женсоветте болдум, айылда, райондук аялдар комитетинин жетекчиси болдум 7 жыл. Ошондо аялдардын миграцияга кетишип, үйдө кыйналып, жумушу жок, аябай кыйналган үчүн аялдарга жумуш таап бериш үчүн ошол жерге мен суучун дагы аял алам, водительдер дагы аял алам, бүт баарын аялдар иштетем деп алдым да. Чындап эле водитель аял болду, суулар дагы аялдарды алдым дагы. Ошолор жумуш орун менен камсыз болду, ошолорго тыйын болду тияктан аз гана болсо дагычы. Анан пекарный цех ачабыз дедим. Түшкөн пайдага 3 тонна буудай алдык. 4,5 эмес. Анан биз пекарный цех баягыдай печкасын сатып алып, буудайды балдарга 1 жыл бою эмиттик. Анан мени камсыз кылдык. Анан дагы мен жазганда жаздым эле. 2 ата-энеси жок кыздарды, кыз балдарды мен окууга өткөзөм же контрактынан бошотомун деп. Контракт өтүп калган кыздар деп. Андагы аткарттым барып. Оштон университеттерге барып, бүт барлык вуздун ректорлору мени билишет. Бекбалаевка, Болжуровага, Бакыт Бешимовдорго мен аябай көп жолу Мурза Ибраимовдорго кирип, алар менен апелляция кылдырып, өтпөй калган балдар болсо аларды таалашып жүрүп өткөзчүмүн да 100% вузга өткөзөт элек да балдарды бюджетке өтөт эле. Анан ошентип ал жерде дагы аябай сонун, өтө сонун проект болду. Ошол 2 кыздан тышкары мен 5-6 жалгыз бой мугалим энелерге дагы 50 кг буудай таркатабыз деп жазгам да. Ошолорго да таркаттык да, кошуна айылдагылар издеп жүрүпчү. Көбүнчө балдар барларга бербедик, мындай кыйналгандарга бердик. Мен мугалимдерге бердик да. Ушундай бир сонун проекттер болду. Анан дагы бир сонун проектибиз болду. Мерско азыр мен иштеп аткан уюмдан мороженое цеха оборудование утуп алдык. Ошону биз анда жаздык, 2,5 тонна мороженени айылдык балдарга беребиз. Айылдын балдарына мороженое жеш дагы алар үчүн роскош. Биз мороженое деле жебейт биздин балдар деп. Алар бизге берди аны. Биз 2,5 тонна эмес, 4,5 тоннаны район боюнча таркаттык.
Анан түшкөн акчага биз мороженое оборудованиябызды 3 жерге мороженое сеп койдук да, анан бизнес болуп кетти. Аябай акча түшүп, мугалимдерге кошумча айлык берип калдык. Аз болсо дагы билимкананын мугалимдери, азырактан райондун алдыңкы мугалимдерге дагы мотивация сыйлыктарды берип калдык да. Анан мугалимдер билимканага бир машина сатып алдык. Балдар ооруп калса, башка болсо өзүнө жүргөнгө бир Жигули сатып алдык. Бул деген ошол мезгилде, ошол кыйынчылык учурда, экономикалык тарсыздык мезгилде мектепти алып чыгып кетиштин бир жолдору болчу да. Ошондой проектлерди ремонт боюнча биз өтө бир сонун бир эле биздин мектеп үчүн дебестен Мамаевдин бир жакшы жери, ал киши бүт Кыргызстанды камтыгысы келет эле да. Районго бир чоң бир проект 90 000 сом болуш керек эле. Оргтехникалар сатып алып, ушуну рай администрацияга койдурту да, биздин бир адисти отургузуп, ошол жерге райондун бүт барлык фермерлерине бизнес проект жазганды үйрөтүп, ошол проекттер жазып бере баштадык да. Биздин билимкананын адистери барышыпты. Биз окутуп калдык аларды, элдердичи. Проект жазганды үйрөнүп. Жаңы мектептеги окуу эмес, турмуш бизнес боюнча дагы окутуп калдык. Анан тышкары биз ушу Сорос деген фонд бар. Жанара Жакыпова жетектеп жүрдү. 95-жылы эң алдыңкы 25 мектеп тандалып алганда биздин мектеп дагы кирип калды. Мен аябай ыраазымын Жанара Жакыповна эжекебизге. Ал киши Кыргызстандын образованиясын көтөрүүгө өтө чоң салым кошу деп ойлойм. Себеби Сорос фонду биринчилерден болуп келип, кантип иштеш керек, кантип жаңы методикалар менен, инновациялык методикалар менен кантип мектептерди көтөрүш керек. Именно айылдык мектептерди тандап алганда, ошол жерде дагы шаардык мектептерди Кыргызстан боюнча ошол 25 деген мектептин директорлорун мен азыр күнгө чейин Кыргызстандын бүт барлык жерлеринде эң жакшы иштеп аткан мугалимдер катары билем да. Булардын көпчүлүгү эмгек сиңирген мугалимдер болушуп калды да. Булар бардыгы тренерлер болуп калышты, окуткан мугалимдер үйрөткөн. Ушул бир каймактар деп айткым келет да ошол кишилердичи. Анан биз оргтехникаларды, китептерди алып, билимкананын базасын, материалдык техникалык базаны шыңдап алдык. Биринчи жолу компьютерлер, билимканага IBM компьютерлери мен барганда эле бар болчу. Мен барганда эле корветтер бар болчу. Ушул акырындык менен элдин колдоосу менен, ушул Мамаевдин жетекчиси менен билимкана результат берди. Кудай буйрса берди. Физика, математика жагынан информатика жагына басым жасаган мектепте, э? Ооба. Бишкекте жана 61 мектеп бар эле, Якир түзгөн бир кездеги. Окшошпу, кандай? Ооба, 61 мектептин директору Низовский менен дагы биз Сорос фондунда бирге иштеп калдык. Анын айырмасы бар, конечно. Алардыкы коммерциялык багытта. Алар ата-энелердин акча менен коммерциялык багытта окутушкан. Алардын багыты күчтүү математик, физиктерди даярдаган. Биздин айырмабыз, биз айылдык, тоолук жерде кыргыз тилинде гана окутуп, математика, физикадан аябай күчтүү мугалимдер, жалаң эле шаарлардан эмес, жалаң эле академиктер, жосом кандидаттар эмес, айылдан эле жөнөкөй мугалимдерден чыгат экендигин далилдедик да. Ошондон окшош жактарыбыз математикалык багытта. Анан мен өзүм специалист английский болгон үчүн жана корпус Мира деп койчу, тынчтык корпусунан 3 волонтерди апарып иштедик. Алардын жардамы дагы бизге жакшы тийди. Алар келгенден кийин дагы биздин окуучуларыбыз Америкага Акселс программасы менен барып окуп келди. Биздин окуучуларыбыз азыр Нью-Йоркто иштеп аткан окуучуларыбыз бар, Сингапурда иштеп аткан окуучуларыбыз бар. Биздин балдарыбыз азыр дүйнөсүнүн бүт бары жогунда бар деп айтсам болот да. Кандидатский жашта кылып аткан, докторский жашта кылып аткан. Бүтүндөй ушул английскийни багыт берип койгонубуз, математиканы не билип эле калбастан биз дүйнөлүк стандартка чыгыш үчүн башка тилдерди дагы, башка илимдерди түшүнүш үчүн башка тилде жакшы билишибиз керек экен. Айрыкча англис тилине, орус тилине. Биз орус тилин аксайт элек, чынын айтышыбыз керек. Орус тилине азырга чейин кыйналабыз, чынын айтыш керек. Бирок ошого карабастан биздин балдарыбыз шыктуу болгон, өзүн мындай бергенден кийин балдар алып кетишти да орус тилин дагычы. Канча бала окуйт азыр мектепте? Азыр күндө 200дөн ашык бала окуса керек, 270 бала болсо керек. Биз окуганда, ошол мен окуганда 20 бала болуп, 168 баланы бүтүргөнбүз. Мен ушул окуп жүргөн директор болгон учурда ошо 168 окуучунун ичинен 3 гана бала контракт окуду, калган балар бүт бюджет окуштулар. Ошондо кийин эмек өткөндө, окуу жайдан өткөндө өзүм алып келчүмүн окуу жайына дагы. Ректорлордун баардыгына кирип чыгат элем. Бир жолу бир ректор айтпай эле коеюн атына. Сазатарына сиз тыйын аласызбы ата-энелерден деп айтты да. Тыйын аласызбы, балдарды алып келиңизге деп айтты да.
Мен айтамын, қаяқтағы тиын даже мен атын айтпай қояйын, азыр бір чоң қызматта жүрген бір оқушымның енесі маған 300 сом алып келіп берген. Қалғандары 500-ден алып келіп, жол кіресі 300 сом эле Бишкекке келгенге. Жөнөкөй баягы маршруткаларда. Обратный кеткенге жол жоқ, тамақ ішкенге жолы жоқ. Тамақты мен баягы нанды кесіп тұрып бір құсоқтап берет элем. Баягы помидорды еті салып тұрып кипятильникке қайнатып берет элем оқушыларыма. Ошондо өзүм алып келип баягы балдарымды 1 градусқа 2ден бала жаткызат элем. Жатқан общежитияларга 4 сом бір күнүнгө де 2 сомдон түссүн деп. Ушинтип кенен окуучулар толук өткөндөн кийин кетет элек, өтпөй калган учурлар болот эле күчтүү балдар. Университетке апарып апелляция кылдырып, мен аябай Бекбалаевка аябай мындай өтө реальный, өтө чыныгы патриот деп эсептейм ошол киши. Бул жүрүбан ошентип эсептейм. Кайсы маалда барсак бизде билимкананы өтө эме кылышат эле. Балдарын алып кетип кайра тапшыртканда 5 болуп чыгат эле. Ошто Мурзаев, Бакыт Бешимов, Мурзаев үйүмө да келет деп, биздин балдарыбыз бизге бериңизчи депчи. Бизге бериңизчи деп ошентип турашат эле да. Биздин балдарыбыз чындыгын эле быйыл дагы билимкананын өзүнөн 9 медаль чыкты. Бир гана мектептен 9 бала 6 медаль менен бүттү. Былтыр 8 бала медаль менен бүттү. Бул системага киргенде биздики уже салт болуп калганда бизде муну дагы жашырын сырлар, жанагыдай сырлар бар. Анан олимпиадалык топтор бизде аябай жакшы дейт. 5-сентябрда то биз олимпиада дегенде сентябрь, октябрь, эми мына ноябрда башталат дегенде жанталашып калабыз го. Анан биз андай кылбайт. ОРТга дегенде биз жылдын башынан эле ушу 5-сентябрдан баштап буйрук чыгат. Анан баардыгы да баланы зонага жер областка чыкпайт да. Мектепте 1 жума, 2 жума олимпиадалык өткөзөбүз. Баягы жөн ажиотаж болуп кетет, мектепте майрам болуп кетет. Бир бала 5-6дан сабакка катышат. Баягы балдар результатын ар бир күндө өзүбүз чыгарып турабыз. Буйруктар чыгарып турабыз, баялдар поздравить этип турабыз. Бизге өзүнчө майрамда республикалык олимпиадада болуп ошондой. Ошончо результат бар деп эсептейм. Биздики бир 2 мүнөттөй калыптыр. Жалпы жыйынтыкты кандай деп эсептейсиз? Билим ушу мектептеги окууну кантип көтөрүш керек? Силерде кандай тажрыйба айта аласыз? Ушул тажрыйбаны мен айта алат элем. Ушул билимканага окшогон мектептерде, айыл жерлерде болобу, шаар жерлерде болобу, өтө бир маани беришибиз керек. Азыр бизде лицейлер деп, гимназиялар деп, даже билимканалар деп көп жерде ачылып атабыз. Көбүнчө эле жеке менчик болуп атат. Жеке менчик мектептер, конечно, ал жерде күчтүү мугалимдер, чет элдик мугалимдер, балдардын уклондору бар, багыттары менен окушат, бүт кыраттары бар, окуп атышат. Бирок бул жерде азыр биздин көпчүлүк элибиз айылда элиттик жерде жашайт бул балдарыбыз. Калкыбыз кыргыз тилиндеги мектептерде окушат. Ошон үчүн биз ошолорго багыт беришибиз керек, алардан колдошубуз керек. Бүгүнкү күндө биздин мектептерде жөнөкөй эле мамлекеттик мектеп болуп эле, жөнөкөй эле базалык стандартты окутуп эле, анан дагы бир жерде айтат эле биздин мугалимдерибиз ошол союз бузулгандан кийин вузларда дагы айылдарга, райондорго ачылып кетпедиби филиалдар. Ошолорду бүткөн кадрлар келип калды да бүгүнкү күндө. Ошол үчүн дагы билим сапаты жакшы болбой жатат деп ойлойм. Ошон үчүн билим берүү институттары, биздин академияларыбыз бар. Ошолор дагы бир көбүрөөк ушу переподготовкага жакшы даярданыш керек. Переквалификацияга жакшылап даярданыш керек. Анан кадр маселеси, жана азыр бизде директорлорго конкурс кылып койдук. Ошол дагы менимче туура жагы да бар, туура эмес жагы да бар. Туура жагы эми бир жерде 20 жыл отура берген болбойт дейт. Ал деле туура. Жаңыланып туруш керек, бирок туура эмес жагы бүгүнкү күндө азыр компьютер менен, тест менен алып атпайбы? Ошол тилди билип эле, компьютерди билген, техниканы билген келип туруп, өтө тажрыйбасы бар, компьютерди жакшы билбеген өтө бир менеджер директор калып калып атат да, забортом дегендей. Ошон үчүн ошол жагына дагы биз кайдыр бир жолдорун карашыбыз керек. Анан биз директор тандап атуу, бул жетекчи тандап атуу бул эң маанилүү деп эсептейм да. Кандай жерде болбосун жетекчиден көп нерсе зависит этет. Ошон үчүн министр болобу, кандай жетекчи болбосун, мектеп директору болобу, заврайын болобу, ошол өзүнүн ишин билген, ошол ишин жакшы көргөн адамдар келиш керек. Адис болуш керек. Рахмат, биздин убактыбыз аяктап калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Саадат Сатарова болду. Бир нече жыл Ноокаттагы билимкананы жетектеген, азыр Мерсико деген уюмда мамлекеттик органдар менен иштей турган, ишти алып бара турган менеджер. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.